Сиздердин фонд ушул жылы кандай жетишкендиктер менен жыл жыйынтыгын чыгарып атат? Милдетме салкамтандыруу полисин 150 миңден ашырдык. Жасаган иштердин аркасында кандай кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болду? Проблема десек болот. Биздин ушу каражаттын жетишсиздиги. Мен кантип өтөм деген бир жарандарда суроо болот да. Ушуну кантип өтөт, каякка кирет, кимге кайрылыш керек? 4-5 клик менен эле камсыздандырылып койсо болот да. Кийинки жылга конкреттүү кандай пландарды коюп атат? Бир топ ушу өзгөрүүлөр менен иштөө пландарыбыз бар. Анын ичинде жанагы мен жогору айтылган тарифтик саясат боюнча да. Амансызбы, кабар агенттигинин көрүүчүсү жана окурманы, биз бүгүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тууралуу кеп кылган атабыз. Деги эле бул тармактагы жетишкендиктер, тоскоолдуктар негизинен эле ушул 2024 жылдын жыйынтыгын чыгаралы деп турабыз. Бул үчүн маектешүүгө биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Азамат Мукановго келдик. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мына баарыбыз билгендей эле, мына 2024 жыл жыйынтыкталып атат. Азыркы тапта баардык министрликтер, ведомстволор, департамент, агентстволор дегендей бүт баары жыл жыйынтыгын чыгарып атат. Сиздердин фонд ушул жылы кандай жетишкендиктер менен жыл жыйынтыгын чыгарып атат? Жакшы болот. Биз дагы ошо сиз өзүңүз баса белгилегендей жылды жыйынтыктап атабыз. Жылдын жыйынтыгы жаман эмес, буюрса жакшы жетишкендиктерибиз бар. Бул эң биринчиден ушу биз ошо саламаттык сактоо системасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жарандардын ошо медициналык профилактикалык кызматтардын ошо жеткиликтүүлүгүн, сапаттуулугун ошо көзөмөлдөчү орган болуп саналабыз. Ошонун негизинде биз андан сырткары бизге дагы бир чоң функция бул ошо камсыздандыруу функциясы дагы берилген. Ошонун негизинде биз быйыл бүт ошо Кыргызстан боюнча былтырдан баштаганбыз. Быйыл ошону улантып Кыргызстан боюнча кыдырып ушу жыл бою министрликтер менен башка ушу ведомстволордун жетекчилери менен президенттин ушу жергиликтүү өкүлдөрү менен жергиликтүү бийлик ушу өзү алдынча башкаруу бийликтер менен биргеликте көп жолугушууларды өткөздүк да. Быйыл мисалы үчүн биз эме койгонбуз, максат ушу Кыргызстандын эң алыскы аймактарына баралы деп ушу Чаткалга бардык, Тогуз Торого бардык, Ноокат ушундай чоң алыс баягындай жөн эле барбастан биз ошол калктагы активист жарандарыбыз бар да, ошолор менен тыгыз байланышта иштеп, ошолордо тренинг өткөзүп, жолугушуу да кылып, андан сырткары ошо жолугушуунун негизинде ошондой активдүү биздин Кыргызстандын жарандарын чогултуп, бул айылдык ден соолук комитеттери, аялдар кеңеши ушундай топторду чогултуп, ошолорго тренинг өткөзүп, анан ушу медициналык ушу саламаттык сактоо системасы, кепилдиктер программасы анын ичинде, андан сырткары ушу камсыздандыруу деген эмне деп ушундай маалыматты ар бир депсем бая эме болот, бирок көп бир 300дөн ашык айылга биз жеттик да бүгүнкү күндөчү. Буюрса ошол активисттердин дагы чоң жардамы менен жеке эле ошо түшүндүрүү иштери эмес, мисалы үчүн кан басымын өлчөттүрүп, ушундай мамлекет элге кандай баягындай жеңилдиктерди, акысыз кызматтарды берип атат, ал үчүн кандай тартипте, кандай шарттарда өзүңөр мисалы үчүн камсыздандырылыш керек, каттоого туруш керек деген сыяктуу ушундай окутууларды жүргүзүп, бул иш-чарада жеке эле ошо жанагы жогоруда айтылгандан сырткары ушу саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери, медициналык кызматкерлер дагы чоң салымдарын кошушту. Ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө ошол жанагы кылып аткан иш-чаранын негизинде биз мактана турчу нерсебиз
милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин 150 миңден ашырдык. Анын жалпы суммасы 426 миллион сом болду да. Эми мындай цифра менен айтсам түшүнүксүз болот. Салыштырмалуу айтайын, 2023 жылы 66 миң тегерегинде полис камсыздандырылып, 160 миллион сом гана түшкөн. 2022 жылы 7 миңден ашык, бир аз ашык полис камсыздандырылып, болгону 16 миллион 600 миң сом түшкөн да. Мындайча айтканда, былтыр 10 эсе, быйыл 22 караганда 20 эсе. 21 жылы 3 миң гана полис 3,5 миллион сомго ушундай баягындай таркатылганда, мындайча айтканда, ушу биз тынымсыз иштерди жүргүзүп аткан негизинде. Андан сырткары биз ушу социалдык роликтерди жасап иштеп чыгып, аны ушу мамлекеттик телеканалдар аркылуу КТРК, ЛТР, улуттук телекомпаниялар аркылуу, Мир теле, ушулар аркылуу дагы ушу социалдык роликтерди көргөнсүзбү, бирок ошол байма-бай алар ошо периодически көрсөтүп турат да, баягы заставкаларда, рекламаларда ушундай кылып көрсөтүп турат. Муну ошо биз кат жазып, ошо келишимдин негизинде алар акысыз эле социалдык ролик болгонуна байланыштуу. Андан сырткары ушу калкыбыз жык жайгашкан жерлерде биз ошо роликтерди, мисалы үчүн аэропортто бар, автовокзалдарда, керек болсо автобустардын ичинде да ушу роликтер баягындай үнү жок, жазуусу менен 3 тилде кимге кандай ыңгайлуу болсо ошондой кылып иштеп чыгып, бунун баары ушу саламаттык ошо системадагы жаңылыктарды, ушундай кандай артыкчылыктар бар, ошолор менен калкка жеткиликтүү, мындайча айтканда, маалыматтык керек болсо кампания өткөрдүк десек болот да. Ошол маалыматтык кампания өткөрдүк дедиңиздер го, аймактарда дагы барып келдик депчи. Ошол сиздер ошо алыскы аймактарга барганда маалымат кампаниясын жүргүзүү учурунда ошол жакта жашаган жарандардын ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду боюнча дегеле милдеттүү медициналык камсыздандыруу багытында мындай маалыматы канчалык деңгээлде бар экен, сиз мындай анализдеп көрдүңүзбү? Эми маалыматты ачыгын айтканда, биз 23 жылдан бери чыгып атабыз. Биринчи чыкканыбызда керек болсо ошо кээде медициналык кызматкерлердин өздөрүндө да маалыматы жетишсиздик болуп жатканда, ал баягы калкты айтпай эле коелу. Бери жакта ошо медициналык кызматкерлер, кээ бирки дары жетекчилер деле анча-мунча. Бизде чоң программа бар, мамлекеттик кепилдиктер программасы. Ал деген мындайча айтканда ушу саламаттык сактоо системасынын уставы десек болот да, жарандар менен ушу мамлекеттин ортосунда кандай ушу бүт жазылган да, профилактикалык, стационардык, амбулатордук шарттагы медициналык кызматтарды кандай тартипте, кандай ушу эрежеси бар, камсыздандырылган жарандарга, анын ичинде ушу эми да алдыда сөз болот, ошо канча 50дөн ашкан категория акысыз кызматтарды алат, бирок кайсы убакта, кайсы деңгээлде, стационарда, амбулатордук деңгээлде кандай кызматтарды алат, бүт ошондо камтылган да. Эми кийинки суроого өтөлү, дегеле ушул жетишкендиктер менен кошо эми баягы тоскоолдуктар, кыйынчылыктар дагы коштолуп жүрөт эмеспи? Сиздерде бул баягы жасаган иштердин аркасында кандай кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болду? Албетте, биз реформа деп ушу 20 жылдан ашык реформа кылып келатабыз. Реформа кылып аткандан реформанын сөзсүз баягындай көйгөйлөрү чыгат. Аны бир күндө, бир жылда, же болбосо керек болсо 5 жылда дагы ишке ашырыш кыйын болгон. Ошонун негизинде биз азыр ушу алдын ала ушу айтып кетейин, 2000 быйыл ошо мартта, 7 мартта урматтуу Садыр Нуркожоевдун жарлыгы чыккан. Саламаттык сактоо тармагында ошо каржылоо системасын реформалоо жүргүзүү боюнча жарлыгы чыккан. Сиздерге деле ал маалым болуш керек. Ошол реформанын негизинде дагы бизде көп өзгөрүүлөр болду. Бизде ушу негизги мындайча айтканда проблема десек болот. Биздин ушу каражаттын жетишсиздиги. Ачыгын айтканда, эми каражатыбыз
баягы биринчи баягы муктаждыкты жапканга жетет, дары дармегин сатып бергенге башка, бирок өнүгүүгө баягындай тиешелүү деңгээлде бизде каражат жетиштүү эмес да. Ойдогудай чет мамлекетте айтып берген ошо кошуна өлкөгө жете турган деңгээлге жетчү ушу. Бирок акыркы кезде өзүңөр көрүп атасыңар, жеке эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу эмес, жалпы мамлекет боюнча чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ошого жараша биздин дагы темп жогорулап атат. Бирок эң чоң көйгөй ушул каржытын жетишсиздиги да. Эми такыр жетишсиздиги эмес, аздыгы болуп атат да, тартыштыгы. Анан дагы бир көйгөй бул жанагы камсыздандыруу жаатында ушу жарандарыбыздын ушу баягындай маалыматы болсо деле ушу өздөрүнүн баягы же болбосо түшүнбөстүгү же жоопкерчилиги мындай эми баягы маданияты кичине төмөнүрөөк болуп аткан. Ошого дагы биз байма-бай ушу жана жогоруда айтып барам, 2023 жылдын 29 мартында урматтуу президент Садыр Нуркожоевич ушу жарандарды медициналык камсыздандыруу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, ошого депутаттарыбыз колдоп берип, Садыр Нуркожоевич кол коюп берген. 10 апрелден баштап, былтырдан баштап ал ишке кирип атат да. Ошонун негизинде бизде Кыргызстанда бүт иштеген, окуган, кыскасы бардык жарандар камсыздандырылыш керек да. Ошол бизде ошол азыр ушу калкыбыз бирок жылдан жылга, мен жанагы цифраларды айттым, былтыркыдан 2 эсе, мурдагы жылкыдан 20 эсе ушундай баягы биз тынымсыз маалыматты жеткизген үчүн кичине жогорулап атат. Бирок дагы деле мындай ойдогудай көтөрүлө элек. Анткени бизде министрлер кабинетинин чечимдери бар, алардын ушу тынымсыз көзөмөлүндө бул 100% ушу камсыздандырылыш керек да адамдарыбыз. Азырынча эми эч кандай мындай милдеттүү дегенден сөзсүз бир чаралар болуш керек, бирок бизде чаралар жок. Болгону биз ушу азыр мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүлөрдүн сунуштарын бергенбиз. Бул деген жанагы муниципалдык жана мамлекеттик кызматтарды алууда ошо камсыздандыруу статусу текшерилсин, ошондон кийин камсыздандыруу статусу бары жогу аныкталгандан кийин мамлекеттик кызматтарды ала алышат деген ушундай өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Анткени бул алдыда дагы ушу артыкчылыктар жөнүндө айтып берем. Бул 1840 сомго алып койсо, бир жылга бул өтө көп артыкчылыктар бар да. Ошону биз түшүндүргөндөн кийин бизге ушу чалуулар, кайрылуулар ушу эселеп көбөйүп атат да. Негизи эле бул фонддон ошол жарандар үчүн милдеттүү медициналык камсыздоодо ролу кандай, жана бул багыттар боюнча сиздер кандай жаңы кадамдарды жасап атасыздар? Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун негизги ошо артыкчылыктарын айтып берейин. Биринчи, жарандарга мисалы биз бир товарды сунуштаганда артыкчылыктары макташыбыз керек. Ошол сыяктуу эле бизде бул камсыздандыруу полисин алган жарандардын өтө көп артыкчылыктары бар да. Бул деген эң биринчи ушу амбулаторлук деңгээлде, амбулаторлук деген биз ЦСМ деп коебуз, центр семейной медицины, илгеркиче поликлиникаларда жана үй бүлөлүк дарыгерлик топтордо эгер камсыздандырылган жаран жолдомосу бар болсо, 12 базалык бар, андан сырткары камсыздандырылган жаран үчүн 40тан ашуу лабораториялык жана химиялык изилдөөлөр акысыз жасалат да. Жанагы диагнозду кое турчу, ушу дартын аныктай турчу керектүү изилдөөнүн бар, ошо 40 анализдин ичинде бар да. Мындайча айтканда жетиштүү да. Ошол мисалы үчүн ошол эле камсыздандырылбаган жаран же болбосо камсыздандырылган жаран ушу жанагы жеке лабораторияга барса, бир эле кан анализи 200-300 сом тегерегинде турабы? Өзүңүздөр деле көп болтасыз. Бизде камсыздандырылган жаранга ал акысыз болот. 42 ушу биохимиялык жана лаборатордук анализдер акысыз. Андан сырткары бизде жеңилдетилген ушу кошумча пакетибиз бар. Жеңилдетилген амбулаторлук деңгээлде жеңилдетилген шартта
ушу дары-дармекти камсыздандырылган жарандар алат. Биз ал жаатында дагы биз жакшы өзгөртүүлөрдү жасадык. Буга чейин рецепт жазылчу кагаз түрүндө, баягы бекитилген формада, бланкада кагаз түрүндө жазылып, аны алып барып берип, убакыт кетип, мындай бир аз ыңгайсыздыктар, андан сырткары финансылык дагы чыгымдарга ашыкча ушу каражаттар кетчү. Азыр болсо биз ошо толук 23-24 менен аяктап, ушу электрондук рецептке өттүк да. Электрондук рецепт бул камсыздандырылган жаран ооруп калса, үй бүлөлүк дарыгер баягындай рецепт жазып берет. Бул 66дан ашык 400дөн баягы аталыштагы дары бар. Бул дагы ушу амбулатордук деңгээлде адам ооруп калса, мисалы үчүн суук тийип ооруп калса, ошону айыктыра турчу бүт ошо тизмеде керектүү дарылардын тизмеси бар да. Ал дары жөн эле тандалбайт, ал ошо жашоого керектүү баягы тизменин баягы токтом менен бекилген дары-дармектердин ошо списогунан тандалып алынып, анан баягындай илимий баягындай доказанный дарылар киргизилген ошол тизмегечи. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол бул тартипке да алып келет да. Азыр мисалы үчүн адамдар ооруп калса, түз эле дарыканага барат, дарыкана баягы сатуучудан сурайт, мен башым ооруп атат, бир жерим ооруп атат, эмне ичем, андай туура эмес да. Баягындай дарыгер рецепт жазып берип, бул ошо тартипке да алып келет да. Анткени ошол рецепт менен барганда бизде бүгүнкү күндө 1,5 миллиондон ашык рецепт жазылып, 460 миллион сомдон ашык ошого каражат биз бөлүп берип, убагында каражаттарын ушу которуп беребиз да. Бул система биз жеке менчик баягындай дарыканалар менен, анын ичинде андан сырткары ушу бизде өзүңөр билесиңер, Эл Аман деген мамлекеттик ошо ишкана бар, дарыкана. Ошол менен дагы келишимибиз бар. 260тан ашык ошо жеке аптекалар менен түзүлгөн, алардын пункттары менен эсептегенде 1000ден ашык ошол дары пункттары биздин ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча пакети менен иш алып барылат да. Бул деген жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы үчүн жаран барат, 50%га чейин жеңилдетилик берилет, өзүнүн базалык баасына жараша, анан дарынын өзүнүн наркына эмесине жараша ошондой. Мисалы үчүн 400 сомдук бир препаратты ала турган болсо, 50% болсо 200 сом ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруу биз ошо жарандарга жаап беребиз да, ошол чыгымдарынчы. Ал жарымын эле төлөйт дагы, дарысын алып, дарылоосун улантып кетет. Калган 50%-ын фонд төлөп берет. 50%-ын биз төлөп беребиз. Анан мына ушул деги эле аймактардагы болобу, шаарда болобу, ушул медициналык камсыздандыруудан өтөм деген жаран болсо, мунун кантип өтөт? Процесси кандай? Сиз ушуну мындай биздин көрүүчүлөргө жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз. Мен жанагы мурдагы сурооңузга толук жооп берип коеюн. Ошол мен амбулатордук деңгээлдеги артыкчылыктарын айттым. Андан сырткары стационардык деңгээлде дагы камсыздандырылган жарандарга ушундай жеңилдеттиктер бар. Кандай десеңиз, бизде деген кошумча төлөм деген бар, сааплата деп коет орусча. Ошону минималдык, орточо жана максималдуу деңгээлде оорукананын профилине жараша, жана экинчи, үчүнчү баскычтагы бар да, үчүнчү бул республикалык деңгээлдеги ооруканалар. Ошолорго түшкөндө, мисалы үчүн камсыздандырылган жаран 840тан 1510 сомго чейин баягы кошумча төлөм төлөйт да, жана хирургиялык, терапиялык профилине жараша. Ал эми камсыздандырылбаган жаран 8400дөн 14190 сомго чейин төлөйт да. Мындайча айтканда 10 эсе көп төлөйт да. Бул ошо стационардык баягы деңгээлдеги ушу биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу полистин артыкчылыгы да. Эми жанагы сиздин сурооңуз
кандай жарандарга ыңгайлуу шарттар түзүлүү боюнча. Мисалы мындай да. Бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу деп балким жанагындай маалыматтык компания өтүп, маалымат алышым мүмкүн, бирок мен кантип өтөм деген бир жарандарда суроо туулат да. Ушуну кантип өтөт, каякка кирет, кимге кайрылыш керек, мисалы жарандар? Бизде аймактык башкармалык бар, ар бир областтан, Бишкек шаарында бизде 8 аймактык башкармалыгыбыз бар. Андан сырткары ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна дагы жаран мурда ошондой болчу. Азыр деле ошондой, ал эреже сакталган. Сөз түрдө барып, арыз жазып, анан кичине процедура убактысы кетип, жарандардын ушундай ыңгайсыздыктар бар эле да. Азыр биз көп жанагы мобилдик тиркемелер менен мамлекеттик Айыл банк, М-банк, ушундай баягындай мобилдик тиркемелер менен, андан сырткары жанагы терминал төлөө системалар бар го, ошолор менен да келишим түзүп, бул Мегапей, Куикпей, Оңой, ушундай баягы популярдуу платеждук төлөө системалар менен келишим түзүп, ошолор менен киргизгенбиз. Түндүк системасы аркылуу жарандар үйүндө отуруп деле мобилдик тиркемеси бар болсо, биринчи ошол М-банкта мисалында айтып коеюн, киргенде эле өзүнүн камсыздандырылуу статусу текшерилет. Эгер камсыздандырылган болсо, сиз камсыздандырылгансыз деген баягындай статус чыгат. Болбосо, эми кадам менен камсыздандырууну кандай алат, регионду тандайт. Ушинтип 4-5 клик менен эле камсыздандырылып койсо болот да. Автоматтык түрдө баягындай полистин аркы чыгат. Андан кийин сиз баягы камсыздандырылгансыздар, кичинекей баягындай памяткасы 5 күндөн кийин күчүнө кирет. Анан кичинекей мындай памяткасы менен чыгат. Ошол үйүнөн чыкпай эле, бул убактысындагы, анан баягындай эмесин дагы үнөмдөп, үйүнөн эле камсыздандырылып койсо. Такыр болбосо, эгер тиркемелер болбосо, ар бир ошо эмеде азыр айыл өкмөттөрдө деле, алыс айылдарда деле жанагындай терминалдар турат. Ошондон деле ушул эле баягы эреже менен ошондой эле эмеге кирет, разделге, түндүккө кирет, мамлекеттик кызматтар деген киргенде баягы саламаттык сактоо деген раздел бөлүкчө бар. Ошого кирип, ММК полиси дегенде басканда эле баягындай кадам менен оңой эле да. Азыркы ушундай ыңгайлыштар көп, мындай жарандарыбызга мындай ыңгайлуу шарттарды түзүп бердик десек болот да. Эми мына биздин жарандарга баягы жеңилдиктери, тейлөө боюнча жеңилдиктер түзүлүп атыптыр. Эми Кыргызстанда туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана чет өлкөлүк студенттер кантип камсыздандырылат? Же шарттар бирдей элеби? Жогоруда айтылгандай жанагы өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык Кыргызстанда жашап аткан убактылуу ошо чет өлкөлүк жарандар, окуп аткан студенттер чет өлкөлүк, кыскасы жанагы жогоруда айтылгандай баардык ошо Кыргызстанда жашап аткан бир дагы адам ошо камсыздандыруу системада сырткары болбош керек да. Анын ичинде ошо чет өлкөлүк жарандар да бар. Анын ичинде ошо чет өлкөлүк студенттер да бар. Бүгүнкү күндө 50ден ашык жогорку окуу жайлары бар. Биз алар менен баардыгы менен келишимдерди түзгөнбүз. Бул жакта ошо баса кеткен нерсе, бул билим берүү министрлиги ошо доктор Генербаев доктор Шаршеевнан дагы ошо кызматташуусу менен, ошонун кийлигүүчүсү менен дагы чоң жылыштар бар. Анткени бүгүнкү күндө биз 21 миң ошо чет өлкөлүк студенттерди камсыздандыруу полиси менен ошо камтыдык да. Бул деген ошо бул дагы министрлер кабинети тарабынан бизге план коюлган. Ошол болушунча максимал түрдө ошол чет өлкөлүк студенттерди камсыздандыруу системасына бизге баягы камтыш керекпиз да. Бирок биякта дагы көйгөй бар. Биз биринчи ошо мыйзам чыкканда былтыр мында дагы ошо маалыматтык компанияны баягы биринчи компанияны сырткары баягындай андан сырткары ушул жогорку окуу жайлары ректорлору, билим берүү министрлиги, жанагы
коопсуздук кеңештин өкүлдөрү менен жогорку кеңештин депутаттары менен чогуу биргеликте кыдырып, андан сырткары 30дан ашуун тегерек стол өткөздүк да. Быйылкы кошкондо 30дан ашык тегерек стол өткөзүп, ушул камсыздандыруу системасы боюнча маалыматты түшүндүрүп, мыйзамдын баягы өзгөртүлгөн жерлерин көргөзүп берип, түшүндүрүү эмелерин жүргүзүп, анан келишимдерди түзгөнбүз да. Бирок жанагы сурооңузга жооп берсем, камсыздандырылган чет өлкөлүк жарандар эгер камсыздандырылса, ушу мамлекеттик кепилдиктер программасына көргөзүлгөн бардык кызматтарды ошо Кыргызстандын жарандары менен тең укуктуу болот да, ошондой шарттарда ала алышат да. Жакында эле өзүңүз резонанстуу эме болду, жанагы чет өлкөлүк менимче ошо пакистандык студенттер баягында жол кырсыгында учурап, ошо ооруканага түшүп калышты, оор акыбалда. Биздики албетте шашылыш жардам бардык жарандарга статусуна, баягы эмесине карабастан жардамдар берилет. Бул баягында шашылыш жардам. Бирок шашылыш жардам андан кийин пландуу баягындай дарылоого өткөндө уже жанагы камсыздандыруу статусу киришет десек болот да. Ошондо ошол жарандардын баары камсыздандырылган болуп чыкты да. Ошолор анан жанагы эле 50% жеңилдикти алышат, Жок, мен айткан ооруканага жатып калды, ошол жанагы 1540 сомду төлөп коюп эле. Болбосо алар башка прейскурант менен, мурда ошондой эле да, башка прейскурант менен чет өлкөлүк жарандар, мисалы үчүн хирургиялык профиль болсо $70 тегерегинде бир күндө ошондой акча төлөп дарыланышат да. Бул канча алардын өздөрүнүн эле каражаты үнөмдөлдү десек болот да. Чет өлкөлүк жарандар үчүн камсыздандыруунун төгүмү канча? Чет өлкөлүк жарандардын бир жылга 11.910 сом да. 11.910 сом. Бул бир жылга, жолсо 12 календардык айга да. Буякта дагы көйгөй бар. Көйгөйдү айтып кетсем, бүгүнкү күндө ошо жана жогоруда айтылгандай канча ошо жогорку окуу жайлар менен жолугушуу өткөзүп, келишим түзгөнүбүзгө карабастан, кээ бирки ошо жогорку окуу жайлар тарабынан ошо мыйзамды же түшүнбөй атабы, же баягындай көңүл кош мамиле болуп атабы, так мыйзамда көрсөтүлгөндөй аткарылбай жатат да, тилекке каршы. Аттарын деле атап кетсем болот, ачык эле, анткени биз канча жолу чалдык, бардык, кат жаздык, бир реакция жок да. Бул эл аралык медициналык университетте мисалы үчүн 650 чет өлкөлүк студент окуса, болгону 4 гана студент ушу камсыздандыруу полисин алды да. Адам университети деген бар, 803 чет өлкөлүк студент болсо, 2 гана студент ушундай камсыздандыруу полисин ишке ашырганда. Кыргыз-Казак университети жана ушундай бир Канта Азми деп коет, ушун Азиатский медицинский институт. Ошол жакта 4000ге жакын студент бар. Алар дагы мындай өтө жай кетип атат да. Эң көп студенттердин бири ошол жакта десек болот. Бирок ошо камсыздандыруу баягындай системасына мындай жай өтүп атышат да. Көңүл коюшубуз жай болсо, кээ биркилер кичинеден уже биз баягы тынымсыз ишти аракетти алып барган үчүн, биякта ушу жанагы бул укук коргоо органдары дагы бизге жардам берип атат. Улуттук коопсуздук прокуратура органдары дагы быйыл жакшы жардам берди. Былтыр көп түшүнбөстүктөр болгондо бул мыйзам баягындай бизге эле тиешелүүдөй болгондо, эми биз аткаруучубуз, бизге тиешелүү мыйзам, бирок бул баягындай көп тараптуу болуп атат да. Анткени мыйзам боюнча ошо кабыл алуучу тарап ошол Кыргызстандын мыйзамдары кандай болсо, ошол келаткан баягындай мындайча айтканда студент чакырып атканда ошол бүт шарттарды түшүндүрүп бериш керек да. Бизде момундай мыйзам бар, сен полис алыш керексиң, мындай дагы мындай шарттары бар, сен пин алыш керексиң деген сыяктуу баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошолорду камсыздап туруп, анан ушундай иштерди алып барыш керек да, окутуу процессин же башка процесстер. Эми бул сиздердин фонддогу иштер өтөлү. Деги эле ушул медициналык камсыздандыруу фондунда сиз башында айтып өттүңүз, бизде финансылык жетишсиздиктер бар депчи. Бул
жыл кандай өттү? Деги эле сиздердин мындай финансылык абалыңар азыркы учурда кандай? Бул жыл финансылык жактан карасак биз ошо акыркы 23-24 жыйынтыгы менен жакшы жетишкендиктер болду. Бул саламаттык сактоо уюмдарга 1 миллиарддан ашык каражаттарга баягы бизде мындай да стационар жана ушу амбулаторлук деңгээлде 2 баягындай норматив менен беребиз. Ар бир ошо жарандын немесине подушевой деп коебуз. Анан ар бир дарыланган учур үчүн норматив беребиз. Бул ошо калктын санына же болбосо дарыланган учуруна жараша ар бир саламаттык сактоо уюмдары ошо өздөрү баягы акчаны табышат да, ошонун негизинде анан баягындай дарылоо процессине өздөрүнүн муктаждыгына керектүү чыгашаларды жүргүзүшөт да. Биз болгону биз менен ошо макулдашат. План ушундай иштерге, ушундай статьяларга жумшайбыз деген толук ошол 1 миллиарддан ашык баягындай жабдуулар алынды да. Бул акыркы үлгүдөгү ушу санариптик флюорорентген аппараттар, лапароскоптор, кыскача айтканда ушу дарыгерлерге иштей турчу баягындай шарттарын жеңилдете турчу инструменттер да. Андан сырткары ушу оорулууга дагы ошо лапароскопто айтканда, мисалы үчүн бир операция болсо мурда баягы ачык операция кылганда 10 күндөн ашык убакыт кетсе, 3-4 күндө тез сакайып, баягындай пациенттин дагы баягындай тез айыгып кетисине чоң баягындай шарт түзүлгөн да, түзүлүп келатат. Андан сырткары ушу министрлер кабинетинин чечиминин негизинде жогорку кеңештин баягы комитеттин макулдашуусу менен жүрөк улуттук хирургия борборунан 140 миллион сом бөлүнүп берген. Убагында биз каржылап, биз аркылуу биздин бюджетке отурган. Андан сырткары биз ошо саламаттык сактоо мекемелерин чыңдоо бизде фондубуз бар. Ошол фонддон азыр президентибиз жанагы бөйрөк боор алмаштырууга өтө чоң көңүл буруп, ошого көптөгөн баягындай өзүнүн тапшырмаларын берет. Ошого жараша биз дагы ошол саясатты колдоп 100 миллион сомду ошол улуттук хирургия борборуна ошол каржылап бердик да. Бүгүнкү күндө мына бүгүн эртең дагы акыркы ушу үлгүдөгү акыркы баягындай дүйнөлүк заманбап ошо медициналык жабдуулар келип түшүп атат да. Эми бюджет боюнча айтсам, жанагы жогоруда айткан жарлыктын негизинде 1-июлдан тартып биз ошо бюджетти экиге бөлдүк. Бул 10,5 миллиард сомду ушу саламаттык сактоо министрлигине республикалык бюджеттин каражаттары өттү. Андан ошонун негизинде биздин 24-жылдын бекитилген такталган бюджети, бекитилген бюджет 29 миллиарддын тегерегинде болсо, такталган бюджет ошо 20 миллиарддын тегерегинде болуп такталды. Ошол анын ичинде ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруунун каражаттары дагы болгон да. Жанагы айткан жумуштун баары ошол каражаттардын эсебинен жасалды. Ал эми ушу 25-жылга биз өткөн жумада 3 окуудан өтүп, жогорку кеңеш колдоп берди, бюджетти кабыл алдык. Бул 8 миллиард 300 миллион сомго биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2025-жылга бюджети бекиди да. Анын 1 миллиард 28 миллиону республикалык бюджеттен сарпталат. 5 миллиардтан ашыгы жанагы соцфонддон келген ушу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуга чегерүүлөрдөн түшкөн каражаттар. 630 миллион биз болжолдоп атабыз ушу полистен түшчү каражаттар. Жана кошумча төлөм деп коебуз, сааплатадан 700 миллиондон ашык каражат ушу бюджетке койдук да, 2025-тин бюджетине. 1 миллиард 28 миллион бул ушу мамлекет бизге жанагы жогоруда айткан камсыздандырылган жарандын арасы ичинде 6 категория бар да. Ошол 6 категорияга мамлекет камсыздап берет да. 1840 сом жараны өзү алса, 6 категорияга мамлекет, мындай айтканда, финанс министрлиги камсыздап берет да. Бул деген биздин ата-энелерибиз, пенсионерлер, 700 миңден ашык, 2,5 миллиондон ашык биздин балдар,
21 жашка чейинки күндүзгү формада окуган студенттер, жөлөк пул алуучулар, аскер кызматкерлери жана жанагы расмий мамлекеттик органдарда каттоодо турган жумушсуздар. 6 категория камсыздандырылып, мамлекет тарабынан камсыздандырылган болот да. Бул жаатта дагы былтыр эмес 99-жылдан бери бул 1,5 көрсөткүч деп коет, эсептик көрсөткүч 150 сом болуп келген. Быйылдан баштап ушу финансы министрлиги менен Бай Мамаев тыгыз байланышта болуп, канча деген каттарды жазып, биз баягындай кагаздарды көргөзүп атып, бул 300 сомго көтөрүлдү да. Жанагы мен жетишпеген каражат жөнүндө айтып атканым ошолда 300 сомго ушул мамлекет 3,5 миллион сомду камсыздап берет да. Бул ушу 2 эсе быйыл көбөйтүп берди. Эмки жылга дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Мен финансы министрлиги менен бул этап менен буюрса баягындай көбөйтүп жана каражаттарды дагы көбөйтүү пландары бар да. Андан сырткары биз ошол башка дагы булактардын бул дүйнөлүк практикадагы бул дагы министрлер кабинетинин тапшырмасы боюнча тарифтерге дагы өзгөртүүлөр киргизиши мүмкүн. Анткени дүйнөлүк практикада кандай жанагы камсыздандыруу төгүмдөрүн аз бизде 2%ды жумушчу эле жумуш фондунан эле төлөйт да. Мисалы үчүн сиз экөөбүзгө жумуш мындайча айтканда кайра эле мамлекет төлөп берип атат да биздин камсыздандыруубузгачы. 2%ды баары ойлойт мен айлыгыма кармап атат. Андай эмес да. 17-25-тин ичинде 15% пенсиялык фондго, 2% ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, 0,25 жанагы ден соолук чыңдоого кетет да. Ошону дүйнөлүк практикада кандай 50% же болбосо ошондой жакынкы мисалы үчүн Казакстанда 3% жумуш берүүчү, 2% жумушчу өзү берет да. Түрк мамлекетинде 12%, 6% жумуш берүүчү, 6% мен мисалга айттым. Ушул жаатта дагы калкка ушу түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, мүмкүн ошо баягындай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да. Биз билгенден сиздерде сурап берүү телефон иштейт, Азыркы учурда бул линияга чалуулар кандай болуп атат? Жарандардын кайрылуулары кандай болуп атат? Бизде 2017-жылы 113 деген түз байланыш, же болбосо шыр байланыш, орусча горячая линия деп коет, ошондой кызматыбыз бар. Былтыр 2023-жылдын декабрь айынан баштап бул кызматыбыз күнү-түнү режиминде өткөн да. Күнү-түнү режиминде биздин адистер ошо чалууларды кабыл алып, керектүү баягындай консультацияларды, суроолоруна жооп берип, мүмкүн болушунча баягындай ордунан бүтчү суроолорду ордунан, болбосо баягындай жарандардын айрылуусунун мыйзамынын негизинде баягы андан баягы чоңураак даттануу же болбосо чоңураак бир кайрылуу болсо, убакыт талап болсо, анда тиешелүү бөлүмдөргө, тиешелүү кызматкерлерге өткөзүлүп берип, ар бир чалуу дыккат изилденет. Ошол күнү-түнү режимине өткөндөн баштап чалуулар өтө көп болуп атат. Былтыр 26 миң гана чалуу болсо, быйыл 28,5 миң чалуу болду. Анын ичинен 7 миңге жакыны түнкү чалуулар болду да. Бул түнкү режимине өткөнүбүздүн себеби министрлер кабинетинин тапшырмасында болгон. Биздин өзүбүздүн дагы баягындай ниетибиз бул жарандар түнүндө кимге кайрылат? Же жетекчи жок, баягындай көп суроолор болушу мүмкүн да, каякка кайрыларын билбей, кимге кандай адистен эмне кеңеш аларын билбей калганда ошо бизге чалып, бул 113 деген кыска номерлүү кызмат бардык мобилдик операторлорунан чалуулар акысыз. Эми биздин дагы убактыбыз чектелүү, ошондуктан соңку суроону берейин. Ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кийинки жылга конкреттүү кандай пландарды коюп атат? Кийинки жылга биз жанагы жогоруда айтылган жарлыктын негизинде көп мыйзамдарга, ушу саламаттык сактоо милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасындагы көп ошо чөйрөсүндөгү көп мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди. Ошолор мыйзам киргизилген мыйзамдардын негизинде биз баягы подзаконный деп коебуз,
укуктук ченемдик актыларды иштеп чыктык. Бул ошо жаңы ошо каржылоо системасы боюнча жаңы методикасын, баалоо карталарынын системасын bizde баалоо системасы бар. Bir жылда 2 жолу биз баалоо картасы менен чыгабыз. 3000ден ашык bizde анкеталык ушу баягындай суроолор жүргүзүлгөн. 20.000ден ашык ушу жанагындай амбулатордук карталар текшерилген да. Бул ошо аны жөн эле текшерип койбостон бизде жанагындай стимулдук төлөм деп коебуз. Баягы ар кимдин өзүнүн кылынган ишине жараша өзүнүн баягы проценти коюлуп, дем берүүчү биз каражаттарын кошуп беребиз да. Быйылкы жылы мисалы үчүн 220 миллион сом ушу каражатын биз которуп бердик да, ар бир ошо баштапкы деңгээлдеги саламат сактоо уюмдарына. Андан сырткары ушу көп жанагы ушу медициналык сапатка байланыштуу ушу жеңил жанагы мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча дагы чоң жумушчу топтор түзүлгөн. Ошонун негизинде дагы көп ушул системаны өзгөртө турчу нормативдик укуктук актыларга ошо даяр 25-жылдан ушу киргизип, азыр макулдашуу этаптарын өтүп атабыз. Буюрса ушу келерки жылы ушу бир топ ушу өзгөрүүлөр менен иштөө пландарыбыз бар. Анын ичинде жанагы мен жогору айтылган тарифтик саясат боюнча да. Бизге атайын убактыңызды бөлүп, ушул медициналык камсыздандыруу багытында кызыктырган, бизди кызыктырган, деги эле жарандарды кызыктырган суроолорго жооп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман көрүүчү, биз менен маектешкен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Азамат Муканов болду. Биз ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки эфирде амандашканча саламатта туруңуз. Рахмат.